Эсиңиздерде болсо 2018-жылы Ош шаарынын мурунку мэри Талайбек Сарбашев каладагы бардык акалып кызмат көрсөткөн авто токтомо жайлардын бекер болоорун айтып, бул багытта атайын буйрук чыгарган. Ага негиз катары токтомолорду иштеткендер катардагы айдоочулардан ашыкча каражат чогултканы себеп болгон. Саламатсызбы туугандар. Мына Емені Ош мэріне кайрылат элем да, ушу Оштун порядыгы качан болот? Мына жер суунун баары мусор бардыгы, мына Оштун базардын жаны ушу жер базардын жаны. Мына көчөнүн баарын ээлеп алышкан. Мына жерден машина келип токтотайын десем токтотпойт. 20 сом бересиң дейт. Мына көчөлөгө же белгиси же ызнагы жок эч кандай. Жөн эле жерден 20 сом ала береби? Ушундай качан порядок болот бирок? Мына жерге стоянка, мына жер платный стоянка, мына жер платный стоянка эмес деп айтып койбойсуздарбы? А бизге сайлабыз, анан кийин башталат экен да. Жок, мына азыр машинаны чыгарбай атат. 20 сом бербесең чыкпайсың дейт. Ушундай да бир порядок качан болот экен? Нормаль жашайбызбы? Өзүбүздүн жерибизди ушинтип кыйнала беребизби дайым эле? Жөн эле көчөгө же ызнак жок, же бир эме жок. Мына базардын жаны мына. Зайнабидинов көчөсүндө турабыз. Баягына койсоң аягында төлө дейт, бияна төлөсөң жашоо береби бизге окшой. Ушуну айтайын дедим да, бир мэрге кайрылып коюшубуз керек да. Тоонда ушу порядокко салып берип койсун, ушу биздин. Ушундай эле көчө. Мен билбей эле токтотуп коюп кетип калыптын, келсем 50 сом бересиң дейт да. Эже мен ушул жерге 50 сом кантип берем? Жөн эле көчө турбайбы бул? Жөн эле мында жолдун боюго. Ушу мен машина токтоткон укугум жокпу десем, жок, 50 сом бербесең кетпейсиң деп бир чоң эле туруп алды машина аркасында. Айла жок 50 сом берип кеттим да. Карасы базардын жанында дагы. Кайсыл жерлерде стоянкага акча алат ушул шаарда? Мына именно ушу көчөдө, анан мына наркы мына базарды Акбураны бойлогон көчөнүн баарында туруп ашкан ушул. Жашыл желетчен тургандардын баардыгы ошо 20 сомдон алышат да. Ушу базардын айланасы полный ушу качан порядок болот, же бир тыгын. Азыр мен анадан бери бир жарым сааттан ашыраак аран келдим да ошол жерге сенчи. Эки жаккатан машина коюлган, же батпайсың, же бияка бурула албайсың, же эмете албайсың. Дорго бияка келип токтосоң, бу жерден дагы жок деп ушундай акча бересиң деп атат да. Бул жөн эле көчөгө же знак жок. Платный стоянка деп эме отдельный стоянкаларды курушсун, мейли токтотолу төлөйдү. Анан жөн эле көчөгө эле түшүнбөй атам да ушуну. Квитанция береби? Жок, каяктан квитанция? Квитанция мен көрбөдүм, канча жолу. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин учурда шаарды башкарып турган Алмаз Мамбетовдун бийлиги сентябрь айынын башында кайрадан акча төлөп, кызмат көрсөтүүчү авто парковкаларды ишке киргизе баштады. Анын негизги себеби казынага каражат толтуруу деп түшүндүрүшкөн. Куруп алганда негизги бул азыр жолубуз бүгүнкү күндө аз-маз талапка жооп бербейт дейчи, бирок бүгүнкү күндө ошого бюджет тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө бизде ошол план коюлган планы муниципалдык менчик башкармага коюлган планды аткаруу маселесинде бирине бизде парковка үчүн 1 жылга 1,5 миллион план коюлган. Бирок парковка жок. Бул убакка чейинки акалып кызмат көрсөткөн шаардагы авто токтомолорго шаардыктар нааразы болуп, анын арты менен калаага түшкөн каражаттан шаар башчысы баш тартып, анын баарын жокко чыгарган болчу. Бул жолу да шаардыктар парковкаларга нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Кайга барсаң эле пара-пара, кайга барсаң 20 сом берип onu mэрия чечпейт. Чечпесе жакшы болмок. Элге дагы вакилдер да кыйын болот. Азыр түшүнүп коюшу менен болот. Мен чечем экен мэрия, жеткиз койсо жакшы болмок. Ушунча шаарда машина айдап жүрсөңүз, бир дагы мындай стоянка чек бердиңби ушуга чейин? Чек вообще, мен өзүм да иштегем, бирок бергенмин. Мэриядан чек берди. Сен өзүң азыр уштап бир иштейм да, чек берди. Форма берди. Эме жок да. Мэриядан мынактан акча пара алып чек башка бизге да бербейт. Жок эле жок. Мэрия өзү көтөрбөйт. Форманы берет, болду башка чек жок. Негиз бербейт. Берет, ол куртук чектерден жаңылап баарын чек басып берип коет. Эме жок, ошону мэрияга жеткиз койсоңуз болмок. Аты жөнүңүздү айтып койсо? Унар коебуз. Мыйзамдуулукту талап кылган прокуратура органы жол жээгинде авто токтомолор болбошу керектигин эскертип, мурунку кала бийлигине сунуш берген. Демек, мурунку каражат таап кызмат көрсөткөн жарандардын баары мыйзамга карама каршы иш алып барган дегенди билдирет. Бирок ошол жагдайларды эске албай, бул жолку иш-аракеттердин баары мыйзамдуу дейт жергиликтүү бийлик өкүлү. Мыйзамга карама каршы келбейт. Мыйзамга карама каршы келген жок, келишим бул конкурска чейин деп. Анткени ушул муниципалдык мүлк жөнүндө мыйзамда көрсөтүлүп турат. Анан ушул жанагы өкмөттүн токтому турат мынакей.
ошол өкмөттүн токтомунда да көрсөтүлгөн да, муниципалдык жерлер конкурс аркылуу же болбосо аукцион тору аркылуу гана берилет. Же болбосо түз келишим, азыр сиздер түз келишим түздүңүзбү? Түз келишим түздүк, бирок конкурска чейин деп туруп конкретно көрсөтүлгөн келишимде. Жок, ошол конкурска чейин болгондо деле ал эми жалпы элдин жери, муниципалдык жерде. Муниципалдык мыйзамда жалпы элдин жери эмес, ал инициативаны өздөрү көтөрүп атат. Биз келишим түзөлү, келишимге чейин деп туруп, ал биздин жободо дагы, биздин немеде дагы көрсөтүлгөн. Биз мыйзам бузууга барган жокпуз, себеби ал түздөн түз келишимде түзүлгөн келишимде биз ошо бюджеттин биринчи очередь биз бюджеттин кызыкчылыгын ойлоп атабыз. Ошондо бизге бюджетке акчасы, каражаты бюджетке түшүп атат. Эми муниципалдык менчик деген эмне түшүндүрүп берели. Муниципалдык менчик деген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ээлигинде пайдалануусунда тескөөсүндө болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелерин алуу жана калктын социалдык экономикалык муктаждыктарын канааттандыруунун булагы болуп кызмат кылган жергиликтүү жамааттардын менчиги. Кыргыз Республикасында менчиктин бир түрү. Ошону көрсөтүңөр көрсөтүлөчү. Теңер көрсөтүлөчү. Мына чек бергенбиз. Мен өзүм Димонун сурано иштейт, кассовый чек, продажа. Мындай болбойт да чек. Кана печать? Бизге ушундай берген да. Печать кана? Ар бир машинадан канча аласыңар? 20 дон алам. Силер товарный чек берип атпайсыңарбы? Момун деген ата. Муну каяктан чыгарып алган? Жок, ошо Анан чыгарып турган неме берет да. Аппараттар эртең менен берет да бизге. Жок, аппараттар кана чыгарып отурган. Аны мен бизге болчу, чыгарат. Макул, ушундай чек болуп атыптыр. Аппараттар кана жанагында жүш кеп кой. Аппарат ар бир машинага төлөндү. Принимать этип андан кийин акча бересиңер. Бул жерде мындай да. Ошо түшүндүр да мен сени жакшынан эле келип сурадым. Ак деп кара деп сүйлөгөндө, чындыкты сүйлөгөндө мен бу жерде өзүм жумушум башкарып атам биринчиден. Экинчиден мен бул жерде станкада иштеп, мен план тогом. Бу жерде Момун деген ака келип болгон, бу жерге чек бар, станция бар, менчик бар. Биз ошол менен иштеп атабыз. Момун кайткачы? Ким? Ошол ака болгон. Ким? Жок, бул чек. Ошол жерде станкада бүт ошол брат карайт. Чекти качан аласыңар? Кимден аласыңар? Эртең менен бизге берет да, оны ылдыйдагы оны станцияда иштеп жүрбөйбү? Ошол жерге ошолорго берет, мен келем алып. Ал жакта да станциялар отдельный. Ой, иштеши утпайбы? Именно келип şu жерге келип. Мына кассовый чекте булундай чек болбойт. Станция болуш керек. Станция болуш керек? Стоянканы андайчасы берген да, ушуну берген, ушуну чек бериште деген, мен чек бериште атам, бейжик бар, үшкүрүк бар. Муну силер ушул боюнча айдоочуларга бересиңерби же жарымын жыртып аласыңар? Жок, ушул бойдон беребиз муну. Өзүңөрдө калбайбы? Өзүндө жок, өзүндө калбайт. Ушул бойдон берилет. Негизи чекте жарымын айдоочуга жарымын өзүңөр алып калышыңар керек да? Не, анын мен билбейт экенмин. Мен иштеген маселе болот. Бул сканер эмне? Мындан эмнени көрсө болот? Ушул жерде мындай да. Ош шаардык бийлиги бул жолу муниципалдык менчик жерди ижарага берүүдө бир топ катачылыктарга жол берген. Алар кайсылар? Биринчиден, муниципалдык жерлерди колдонууда түз берүүгө мүмкүн эмес. Мүлк мамлекетте кызмат көрсөткөн, социалдык багытта иш алып барган же берилген жердин аянты 70 квадраттан ашпаган учурда гана түз берилет. Жобо ушундай. Бирок алар катачылыктарды моюндабайт. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов автотоктомолор берилип жатканда юридикалык жактарын муниципалдык менчик бөлүмү баарын мыйзамга шайкеш келтириш керек эле дейт. Ошондо Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери, мисалга сиз башында турган ушул ИЖС, УМС башында турган ишканалар, ал сиздер ошондо мыйзамды буздуңуздарбы, кандай болот? Жок, эми бу жерде эч кандай ущерб жок. Эч кандай ущерб жок. Наоборот, акча түшүп атат. УМСтегечи. Ошо мен айтып атамку, эми УМС деген бир чоң ишканабыз бар, өзүнүн жетекчиси бар, өзүнүн бухгалтери бар, өзүнүн юристи бар да, ошолор ошону мыйзам чегинде карап иш алып барыш керек да. Эми ошо мыйзам чегинде иш алып барган деп ойлойм да мен. Эми мыйзам бузулган болсо эми жооп берет да керек болсо, эгерде ошондой болсо. А так стоянканы азыр биз анализ кылып чыктык. Стоянка эми көп акча келтирбейт экен, бизге изучисиз көп экен, минус жактары көп экен да, сен плюстан көр. Мурунку мэрдин тушунда ушул стоянкалар иштеп турганда, ошо сиздин эсиңизде барбы, канча каражат түшүп турган? Жок, ал мен анда жок болчумун. Мен келгенимде уже стоянка,
стоянкалар уже токтотуп стоянкаларды жоюп салганда мен келген. Эми карап туруңуз, муниципалдык менчикти ижарага берүүдө сынак же аукцион өткөрүлүшү керектиги жободо көрсөтүлгөн. Эгерде сынакка же аукционго бир гана тарап катышкан болсо, анда өткөн сынак жараксыз деп табылары да көрсөтүлгөн. Демек Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы шаардагы автотоктомолорду иштеп чыгууда катачылыктарга барышы мүмкүн. Анткени жогорудагы айтылган талаптар сакталган эмес. Дагы бир жолу ошол эфир соңуна сурап коеюн. Мурунку ошол бүгүнкү күндө ошол бул убакка чейин сиздердин жүргүзгөн иш аракетиңиздерден мыйзам бузуу же болбосо ушул мыйзамга карама каршы келген иш аракеттер жок. Карама каршы келген жок, бирок иш алып баруу алдын ала иш жүргүздүк, бирок ал ишке ашкан жок. Жанагы жогорудагы конкурс өткөрбөй туруп түз келишим түзгөнүңүздөр дагы туура кадам деп эсептейсиздер. Мыйзамга карама каршы келген жок. Жобосуна карама каршы келбейт. Жок. Бул убакка чейин шаардагы муниципалдык менчиктеги жерлер ачык айкын, каалаган жарандар убактылуу иштетүүгө берилери жарыялашкан. Ал үчүн сайт аркылуу бош жерлерди онлайн көрүүгө мүмкүн деп айтышкан. Бул бир сөз менен айтканда жакшы идея аталып, шаардыктардын копулуна толгон. Бирок бул иш аракеттен азырынча дайын жок. Анын себебин жарандык коомдун өкүлдөрү мындайча баалашууда. Муниципалдык менчикте жайгашкан жерлер, имараттар, бүт эле объектилердин баардыгы ачык айкын болуш керек да. Эмнеге дегенде ал шаардыктардын менчиги да. Ошол жерде Ош шаарында отурган бийликтин менчиги эмес. Же мэрдин, ошол эле муниципалдык ишкананын жетекчисинин менчиги эмес. Ал элдин менчиги. Ошол себептен бул ачык айкын болуш керек. Мыйзамда да так жазылган. Муниципалдык менчик ачык айкын болуш керек деп. Анан эми кызыкчылыгы барбы деген суроого мен айтат элем, ооба кызыкчылыгы бар. Алар көрсөткүсү келбейт. Эмнеге дегенде кээ бирки жерлер туура эмес иштетилип, алардын акчасы аларга кызыл китеп алынган эмес, анан кийин муниципалдык менчикке менчик болуп катталган эмес. Аларга түшкөн аренданын акчасы кай жака кетип атат, мен билбейм. Мисалга мына Домбытанын жанында жайгашкан жерлер боюнча өткөндө биз скандал прокуратурага кайрылып, ошол жерде домкомдор менен кошо кайрылып, анан кийин прокуратура туура таптı го. Ооба, бул жер муниципалдык менчик эмес экен деп. 15 жылдан бери ал жердин арендасын алып жүргөн муниципалдык менчик акчаны эмне кылды? Жерди пайдаланууга берүүдөгү дагы бир чекилик шаардык кеңештин макулдугу жок. Тагыраагы токтому жок ишти баштаганы. Анткени автотоктомолорго акы төлөө үчүн мындан бир канча жыл мурун шаардык кеңеш 10 сом гана баа койгон. Бирок ал баага жерди алып автотоктомо катары иштеткен жарандар макул болгон эмес. Алардын эң азы 20 сомдон, көбү 50 сомго чейин өздөрү баа коюп алышкан. Башталбай жатып аяктаган жумушту ушул ишке тиешеси бар кызматкерлер оңой түшүндүрүшкөн жок. Менин начальнигим бар да, эсимде. Жок, начальниктен деле интервью алгам, бирок сиз Жок, начальникке кайрылып туруп, ошол бөлүм ишик барат, ал барат кийин мага маалымат берет деп туруп кайрылган. Мен алардын уруксаты жок маалымат бере бербейм да бөлүмдө. Сиз аны чалып айтпайсызбы, келди, эмне бар? Жок, мен антип чала албайм. Ал эмне негизинде жок болуп кетти, ошону айтып бериңиз анда. Мен иш жок, азыр айта албайм. Официальный кайрылга кат менен жооп беребиз биз. Эмне негизинде парковкаларды пайда кылдыңыздар? Жок, сен мага мыя кыл дейм, официальный кайрыл, анан маалымат берем да. Жөн эле интервью берип койсоңуздар болбойбу? Жок, интервью бериш үчүн мен жетекчи болгондо өзүм каалаган кылат мен. Службасына чалсам болобу? Жетекчиликке чал, жетекчилик. Службага чалсам болбойбу? Неге пресс-служба? Сиздер мамлекеттисиздер өзүңүздөр чыккандай. Жок, мен жетекчиге чал дейм. Жетекчиге анда сиз чалыңыз, келип. Мен неге чалам? Мен өзүмдү өзүм чалып туруп, мен бере берем деп айтамбы? Жок, ушул бал үчүн. Жок, азыр мына жерде силер кантип уруксаты жок кирип атасыңар? Эже мен такылдаттымбыз. Жок, сен такылдаткан официальный менен келбейсиңерби? Жок, мен бергенде мен окубайм. Мыйзамды көрсөтпедиңиз, официалдуу дегенди. Көрсөтпедиңиз. Сиз андан көрөктө ушул бөлүмдү жетектеп. Сен кайсы негизинде сен басып киргенге болот? Мен басып кирген жокмун. Мен эчтен күтүп турдум, сиз телефондо сүйлөшүп атканда. Жошон басып киргенге сен кандай? Сен официальный камерага тартып. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз, сиз тартпа дегенге сиздин кандай укугуңуз бар? Жок, сен кантип сен өзүңдү мыйзамга айтчы, кантип бир жерде келип эле сен съемкага отуруп тартасың? Сен мени тартканга мээң барбы? Неге жок? Сиз иш убактысында отурасыз. Сиз кааласаңыз бизди сотко бериңиз.
Ошентип конкурс өткөнгө чейин жолдун жээктерин авто токтомого кимдир бирөөлөргө берип туралы деген муниципалдык менчик башкармалыгынын изги тилеги ишке ашкан жок. Шаардыктар нааразы болуп, анын арты менен кала башчы баарын артка кайтарды. Бирок чындыгында авто токтомолор керек. Бирок баарын мыйзам чегинде, талаптардын негизинде ишке ашыруу керек.